Коронавирусқа каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 4-марттагы маалыматына караганда коронавирус 54 адамдан табылды. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 86 410 адамга жетти. Вирустан айыгып чыккандардын саны 83 325. Азыркы тапта ооруканаларда 368 бейтап бар. Алардын 98-нин абалы оор, 17си өтө оор абалда дарыланып жатат. Үйүндө 258 адам дарыланууда. 3-мартка карата медицина кызматкерлеринен коронавирус жуккан учур катталган жок. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4205 адам. Анын 4186 айыгып чыкты. Бишкекте Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 2 ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, колго түшүрүлгөн милиция кызматкерлери Бишкек шаарынын тургунунан кылмыш ишин токтотуу үчүн опузалап 100 000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Маалым болгондой, алар 2-мартта жабыркаган адамдан акчанын бир бөлүгүн, тагыраагы 75 000 сом алышкан. Калган 25 000 сомду алып жаткан жеринен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен ИИМдин ички үйлүктөө кызматы кармаган. Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Галина Байтерек социалдык тармактагы мамлекет башчысынын баракчасындагы акыркы комментарийлерге байланыштуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдирет. Президент Садыр Жапаровдун Facebook социалдык түйүнүндөгү жеке баракчасы белгисиз бирөөлөр тарабынан бузулду. Ниети бузуктар аталган баракчадан ар кандай посттор менен комментарийлерди калтырышкан. Facebook баракчасына жайгаштырылган акыркы комментарийлерге мамлекет башчысынын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров коомчулукта айтылган баардык ой-пикирлерге, анын ичинде сын көз караштарга да сый урмат менен мамиле кылат. Андыктан ал мындай сөздү эч качан айтпайт деп белгиледи Галина Байтерек. Эске салсак, буга чейин активист Улан Үсөйүн социалдык тармактагы баракчасына Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө пикирин жазган. Анда депутат Дастан Бекешевдин жаңы конституцияны сынга алган Facebooktагы видеонун алдына Садыр Жапаров аттуу колдонуучу "көзү эле эмес, көдөнү кошо сокур бул акмактын" деген пикирин жазган.